Башлай бериң ана. Эми кубанычтуу аксер, бул каналдын маселеси бүгүн эле пайда болгон жок. Бул Союздан бери эле келаткан проблема да. Канал негизи тар казылып калган. Айрыкча аркы Сай жактан, Бешкенттен чыккан жагы тар. Муну реабилитацияда бир кеңейтип да көрүштү. Ошондо болсо дагы биз керектүү объемдагы сууду ала албай атабыз. Анан бул биринчи маселе. Экинчи маселеси эми бул Кулундуга чыккан жери интернационалдын башыда. Туннелден чыккан жеринен баштап ары карай кеткен жагы Кулундунан нар жагы барганда азайып кетип атканда чындык бул. Коммунизмге жетпей калганда чындык. Ошонун чечүүнүн 3 жолуну илгертен эле айтып келишет. Биринчи жолу ошол каналдын башынан баштап, Бишкенттен баштап кеңейтиш керек деп. Себеби максатка дагы ошол жерден алынып кетип баратпайбы? Суу объему азайып баратат. Ошону кеңейтип, Кулунду каналын кеңейтип деп. Экинчиси Кулунду экинчи каналын, экинчи линиясыны параллельно куруш керек деп айтылып келген. Бул Союздагы проекттер да. Ошол эле каналдын жанына бери 10 метрби, 20 метр өйдөрөк кылып туруп эле алып кетсе бүгүнкү күндө. А мурда болсо бир топ өйдөдөн, 1-2 километр өйдөдөн экинчи линиясын алып кетебиз деген проекти болгон да. Азыркы күндө бирок эми ошону ишке ашырыш кыйын, бери жактан эле алып кетсе да болот да. Анан үчүнчү бул каналдан башка жер астындагы грунтовой суулардын эсебинен да чыгарса болот муну. Бул жер астында айрыкча сиздерде бул мына төө моюндан ылдый жагы суу өтө жакындагы сайда. Анан ошол сууну алып туруп коммунизмге арык кылып труба менен өткөрсө да болот. Ал эмес коммунизмдин өзүнөн дагы кылат, бирок эми бул келип эле энергия, электр энергияга, акчага келип такалат да. Бир 4-5 скважина курса, коммунизм жөн эле суу менен камсыз кылса болот, бирок баары акча. Электроэнергия таралып калгандан кийин бул значит затрата емкий деп туруп, бул эми акчага келип такалып калат да. Ушул 3 жолуну көрүп турам да мен. Варианты. Анан эми мунун дагы кантип чечебиз десе, ошол туннелди кеңейтиш өтө кыйын, бирок каналды кеңейтсе болот, анда мындай деп, же труба менен кошуп алып өтсө болот дейт. Анан эми бул баары бир келип инвесторго акча каражатына. Ашар менен муну бүткөрүш кыйыныраак болот. Бүгүнкү күндө бизде ислам дүйнөсүндөгү ошол ислам динин карманган инвесторлор